Меники чирик экен тууган кой, сеникин албайбыз десең. Баягы азыр бизде границада бир машина калып кетти. Дэу Nexia унаасы бул дагы ошо биздин кардардын бизге алып келип таштап кеткен бул аманаты болчу. Мунусун да фонго жакшы эле койдук. Ой, вообще ондай чирген тик ошо машиналар деп кыскасы бир машина алдырып коюпсуңар. Ооба, бир машина ошентип турат. Эсине түшүндүрдүк, бирок ал аябай түшүнүктүү бала экен. Ооба, неме, немеден карап алса да болот экен. Байке, мен түшүндүм. Деп сөккөндөр да болуп тура. Туугандар, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Иштериңиз жакшы? жакшы. Иштеп атасызбы? Иштеп атабыз. Элдердин аманаттарын жеткирип, алып келип дегендей. Жакшы болуп атабы? Эми Мандашев менен сүйлөшөбүз анда. Ассаламу алейкум, мекендештер, урматтуу туугандар, экранын артында көрүп аткан ага ини, туугандар, достор, жалпы кыргызстандыктар. Биз Асман логистик компаниясынын жамааты Москвадан Кыргызстанга, Бишкекке, Ошко, анан ал жактан бул жака алып келүү кызматы менен алектенебиз. Мына Иса иним бизди дайыма тартып келет, реклама кылып келет. Келген сайын бизден сурайт. Талантыка кандай болуп атат, эл нааразы болбой атабы, баары жакшыбы депчи. Анан кийин мына учурдан пайдаланып иниме дагы бир ыраазычылык билдирип кетейин, чакырганда келип тартып кетип аткан үчүн. Биздин кызматты билесиздер туугандар. Москвадан, көбүнчө ушу Москвадан өзүбүздүн мекендештердин машиналарын алып кетип атабыз Кыргызстанга. Ошондой. Москвадан Кыргызстандын кайгына кайсы областтарга чейин алып барасыз? Бизде азыр эки багыт боюнча иштеп атабыз. Москва Бишкек, анан Москва Ош боюнча. Москва Ош бир где-то бир жумада эки жолу же бир жолу чыгып атат. Себеби Ошко кетчү өзү негизи автобустар аз, каттагандар аз. Анан Төбө Ашуудан ашкан Токтогул, мисалы Каракөл, Ташкөмүр, дальше Шамалсай, Жалал Абад, өзгөн Ош болуп, ушул направлениянын баардыгын жолдон таштап, жолдун боюнан таштап кетип атабыз. Анан экспресс доставкадан деп чыгарып каласыздар. Ошолор боюнча айтып берсеңиз, ал каяка чейин жетип барат, канча күндө барат алар? Мына кар түшүп калды. Экспресс доставка мындай болуп атат. Азыр 3 машиналык баягы спринтерлер бар, экспресс доставка. Ал жактан деле жүктөп келсе бир аз кымбатыраак жүктөп келет. Себеп дегенде көпкө чейин чогулушун күтпөйт. Тез да келет, мисалычы автобустарга караганда 1-2 күн тезирээк келет. Ошон үчүн экспресс доставка деп шашылыштардыкы келипкилер суранып калат. Ака, меникин бүгүн кетиш керек эле, же болбосом сразу чыгарсак бир 4 күнүн ичинде, 5 күнүн ичинде алып калсак дегендердин ушундай экспресс доставкага салып жүктөп атабыз. Бирок баалары бирдей эле болуп атат. Баалар бирдей эле болуп атат. Ооба. Сурангандардыкын тезирээк жеткирип бериңиз дегендердикин экспресске жүктөп атабыз да. Кандай абалдагы машиналар кетип жатат учурда азыр? Кандай, мисалы кечегинде армянский учет машиналарды албай туруңуздар, өткөрүп атат деген майнда сөздөр сүйлөдүңүз эле да? Ооба. Ал учурда абал кандай да? Азыр бизде мындай болуп атат да. Российский номердеги, анан кыргыз номер, транзит номер мисалы, анан эгер таза армянский болсо алып кетип атабыз. Бирок армянский дегенде мындай да болуп калып атат. Абхазский номерди же конструктор болуп Россияга кирип, анан ошого баягы фальшивый армянский басып койгондор дагы болуп калат да. Ошолорду алып өтө албай калабыз. Ал уже баягы изначально фальшивый да. Эгер чындап Армениядан чыккан болсо, армянский таза болсо, ал дагы өтөт. Анан бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе бар. Россиянын документи боюнча биздин кыргыздар көбүнчөсү баягы запрет, залог, бир какой-то бир проблемалар бар, машиналарды алышат го, арзаныраак болсун депчи. Запрет өткөрүп атабыз. Өз негизи биз өтүп аткан граница менен биздики мисалы азыр мына Балашкадан чыгып Эмсен трасса менен анан дальше Оренбург Сагарчинден кирет да. Ошол жакта жакшы эле өтүп атат өзүчү. Өткөрүп атабыз. Анча-мынча кээде ошо запреттерди текшерип калат, кээде. Бирок негизи мындай өтүп атат жакшы элечи. Залог дагы өтүп атат. Залог. Запрет, залог дагы өтүп атат. Эми алып эле өтүп атабыз. Кудайга шүгүр, мындай калып кеткен жери жок. Анан эме лизинг дагы өтүп атат. Лизингти дагы өткөрүп атабыз, бирок мындай аз количествода бир жумада бир анан салып коюп атабыз да. Лизингтичи баягы нары жактан вдруг текшерип калса тыйын беребиз, текшербей калса өтүп кетип атат. Ушундай дагы темалар болуп атат. Дагы запретти айттык, а? Запрет, залог. Анан дагы айта кетчү дагы бир нерсе бар. Бул баягы азыр бизде границада бир машина калып кетти. Дэу Nexia унаасы бул дагы ошо биздин кардардын бизге алып келип таштап кеткен бул аманаты болчу. Бирок тилекке каршы мындай болгон да. Бизге алып келгенде СТСин алып келди, анан машинанын өзүн алып келди. Биз баягы сверять этебиз да вин мененчи. Анан вин чирип кеткен деп алып кетти да. Алып өтө аласыңарбы деп. Анан карасак действительно вин чирип кетиптир. Анан кийин биз хорошо деп алып өткөн аракет кылабыз, эми дополнительный сурап калса тыйын беребиз деп алганбыз, бирок
негизги колундагы СТС менен машинанын данныйлары туура келбеген экен да. Муну баягы экөөнүн бири-бирине виндери сапата жетпейт да. Муну ал жака уже границага жеткенде анан кийин уже выясняется, себеби текшерип шилдиктерден текшерип келгенде виндери уже туура эмес келип калды дагы, Казакстандан өткөрбөй койду да. Анан баягы элдерге көбүнчөсү баягы сурап алышат го, биз запрет ала берелиби депчи. Туугандар запрет алып атканда мүмкүн болушунча колуңардагы ПТС барбы, СТС барбы, колуңардагы документ менен машинанын винин сөзсүз сверять этип алып келгиле. Запретте көбүнчөсү баягы машина запрет болуп калганда СТСин жоготуп ийет го. Анан фальшивый жасап коюп атышат да. Ошолор өтпөй калып атат, ошолор калып кетип атат да. Ошон үчүн туугандар, силерден сураныч, машинаны алып атканда эми акча берип атасыңар, баягы мээнет менен тапкан акчаны берип атасыңар, пешене тер менен тапкан акчаны берип атасыңар. Ошондо сөзсүз колуңардагы документ менен машинанын винин сверять этип койгула. Анан баягы ака машина жакшы, мына жөн эле запрет деп мага винин жөнөтүп коюшат. Мен винин текшерем. Чындап эле запрет. Запрет на регистрацион дейсиң. Бул өтөт дейсиң. Ал өтөбүз дейсиң, бирок колундагы документи менен сапата жетпеген учурлар дагы болуп калып атат да. Ошон үчүн ошону суранып кетет эле. Кыскасы бир машина алдырып коюпсуңар. Ооба, бир машина ошентип турат. Эсине түшүндүрдүк, бирок ал аябай түшүнүктүү болот экен. Ооба, неме, немеден карап алсадан болот экен. Байке, мен түшүндүм. Ушундай болуп. Бирок биз баягы ал машина өзү негизи алып коюшат өзү негизичи. Бирок биз мүмкүн болушунча суранып, кайра Россиянын территориясына киргизип, ошол жердеги баягы страховка, майдачылык жасагандарга алып келип тапшырып, күрөштөрүн тапшырып, неме кылып койдук. Вдруг кайра Россиядан келип бирөө Не келет бияка да. Алып келе берсе боло берет. Россия ичинде минсе болот турган, а? Нарак берак. Ооба, текшермейинче минип кетсе боло берет да. Же эми хотя бы болбоду дегенде запчастка сатса болот. Биз эси менен сүйлөштүк, эми жок дегенде Россиянын территориясына киргизип койдук. Жок дегенде запчастка болсо да сатып аласың. Ошондой. Анан көп комментарияларда аябай көп адамдар нааразы болуп жазыптыр. Мына биздин Кыргызстанга чириген машиналарды киргизип, через Кыргызстан жакшы, жаңы машиналарды Россияга алып келип атасыңар. Сөккөндөр да болуп турат. Туугандар, эми мындай болуп атат да, көрүп атасыздар. Рубль менен курсу мындай болуп атат, түшүп ылдый өдө болуп атат да. Сом азыр кымбат болуп атат. Ошого бул жактан бизден иштеген бир туугандарыбыз тапкан акчабызды бир 200 миңге чейин босогон акчабызды машина алып Кыргызстанга барып сатып, эми сом кылуу максат болуп атат да. Мындай айтканда сом кылуу максат. Ошого мындай машиналар кетип атат. Бул эми жакшы эле экен, а? Ооба, булар жакшы. Матиз, мунусун да фонго жакшысын эле койдук. Ой, вообще ондай чирген Тико, ошо машиналар деп кечегинде ошондой эле, а? Кечеги туралы. Ооба, туугандар, бул мындай да. Өткөндө Оштукун тартканбыз да. Ошто көбүнчө баягы Оштун автобусун коюп туруп тартканбыз го. Ошо көбүнчө баягы эми бул мындай да. Элдин бул менин унааларым эмес, мисалы бул Исанын машиналары эмес. Бул элдики тутканын жөнөтүп атат, кыскасы. Ооба, тапканын алып келип атат. Ооба, ошондой. Анан кийин биз алып кетебиз да. Анан эмне дейбиз? Сеники чирик экен, тууган кой, сеникин албайбыз десең, анда дагы кетет комментарийчи, булар көп калыптыр. Только крутой машина алат экен депчи. Элдики келип атат, элдикин жеткирип атабыз. Жакшы. Мүмкүн болсо. Анан гайда жардам бере аласызбы? Ошондой да маселелер көп экен да. Ооба. Ишеничтүү адам бар, өткөргөнгө, текшергенге. Ооба. Биз өзүбүздө пока бизде азыр командада андай балдар жок. ГАИге чейин барып, бардыгын бүтүрүп келе турган эми ал бир күн кечке бир адам занят болуш керек. Ооба. Анан эми баягы биз менен иштешкен балдар бар. Ошолордун номерин берип атабыз. Ушулар аркылуу бүтүрүп, анан кийин алып келсеңер бизге, анан кийин бүтүрүп беребиз депчи. Железнодорожныйдагы балдардыкын, Балашыкадагы балдардыкын, МТШда бизде связьда балдар бар да. Ошол балдардыкын берип атабыз. Ошолор менен барып бүтүрүп, кайра бизге алып келип атышат. Анан Короллада аркасында жүгү менен машинаны көрдүм. Королла. Жана Кайта Королла болмос жерде турганда. Ооба. Жүк кошуп алып кетти асып, кандай же элдин жүгүнү бул машина салт асып, эмне болуп атат ошо? Ошол Ооба. Ошо өтө чоң проблема да. Жүгү менен өзү негизи биз машина эле ташыйбыз да, Иса. Өзү негизи баягы жүк ташыбайбыз. Биз машина эле ташыбыз. Анан биздикилер көбүнчө ака ичине бир 3 сумка салып коеюн, 2 сумка салып коеюн деп калышат да. Анан майли укам алып кел дейсиң, жолдо казактар аны тутат. Мүмкүн болушунча кээде портерге салып келишет экен, анча мынча ичине телевизор салып коюшат экен. Туугандар, мүмкүн болушунча ценный вещилерди салбай эле койгула. Мындай машина менен кетип аткандачы, мисалы ошо телевизорго окшогон, сынып кала турган бир нерсе болгон нерселердичи. Мүмкүн болушунча мындай кийим салсаңар, анан бирок машинанын ичи өзү негизи пустой болгону жакшы. Себеби биз машина перевозка болгон үчүн баягы ичиндеги жүктөргө бизде проблема бар да. Жолдо рентгенге ташы дейт аны. Мисалы границага жеткендечи, экинчи этажда турган машинаны түшүрүп рентгенге тарт ар бир сумканы деп коюшу мүмкүн. Ошогон жактарына бир аз эми водитель дагы нааразы болуп калбасын. Азыр мисалы арзан алып кетип атабыз, рубль да түшүп кетти го.
Ошого жараша андан кийин баягы водительдин колуна кичине тыйын берип койсок, баягы границадагылар менен сүйлөшүп тыйын берип алып өтүп кетип атышат да. Ошондой момент болуп атат. Анан мына Фитке окшогон машиналарды, мисалы мына Жеттага окшогон машиналарды кайдан алып кетти азыр Бишкекке чейин? Ооба, Бишкектин баасын айтайын. Matiz, Getz, Fit, Jazz 20 000 болот. 20 000. Ооба, андан чоңураак болсо, бир аз чоңураак балап атабыз. Рубль аябай түшүп кетти. Рубль түшүп кетти. Мурун мисалы рубль менен сом бирдей болгондо 20 000 бардыгын эле уруп атканбыз. Азыр түшүп кетти. Кыш келди. Мына мынтип жүрүп турат, тарылдап кечке чейинчи мисалычы. Суук келди, жол каар дегендейчи. Анан Оштуку боюнча дагы айтып, бир ооз айтып кетейинчи. Оштодо туугандар азыр Оштуку кыйын болуп атат. Нар жака Чувашууга бардык автобустар барбайт. Кээ бирде нааразы болуп калып атышат, ака. Сиз Бишкекке 20 000 деп айттыңыз анан Оштуку эмнеге 35 000 депчи. Себеби Ошко саналуу эле автобус каттап атат да. Өзүнө ишенгендер көбү баягы Чувашуу менен каттагысы келбейт да. Ошо каттайм, майли мен барам дегендер кичине кымбатыраак акча менен барып атышат. Рубль түшүп кетти. Аяк баргандан кийин сомго алмаштырсаң, мисалы берген 30 000 рубль сомго алмаштырсаң 25 000 сом болуп калат. Курс түшүп кетти. Курс аябай түшүп кетти. Ошондой. Туугандар, азыр жол тайгак. Мен оюмча салган адамдар сабыр кыласыздар го дейм да мен негизичи салган болсом. Анан ишеничтүү водительдерибизде азыр көрүп атасыз, суук болуп атат. Анан жол тайгак атанадага. Кудай сактасын, Кудай сактаган болсун. Мен бул бардыгы Кудайдан дегенчи этият болуп, уктап, мындай токтогон эле айдоочуларбы сизде? Эми азыр ошол тууралуу дагы айтып кетели. Жакшы сурап калдың, жакшы суроо бердиң да. Мен биринчиден өзүбүздүн мекендештерге ыраазычылык айтат элем. Эч ким күйбөсүн деген ыраазычылык айтат элем. Эч кандай документ жок. Бизде эми пока эч кандай документ жок. Биз келечекте азыр аракет кылып атабыз. Ошонун немесин бүтүргөнү бар. Договор түзүп, колуна бир копиясын берип, бир копиясын өзүбүз алып кала тургандай деңгээлге жетебиз деп ошого аракет кылып атабыз. Пока бирок ага чейин ишенип бизге мына азыр рекламадан кийин дагы көбү чалып алып келип атышты. Ошондой алып келип аткан мекендештерге рахмат чоң. Силер бар, силер колдоп, силер алып келип биз иштеп атабыз. Анан бул эме боюнча, жолдо кетип аткан боюнча мүмкүн болушунча мындай карап, дайыма каттап жүргөн опыту бар водительдерге салган аракет кылып атабыз. Себеп дегенде бу жерде кээ бирлер келет, жаңылар эле келет да. Анан аларды мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн иштеп аткан водительдер бар деп жүктөбөгөн аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча мурунтадан иштеп жүргөн, каттап жүргөн, клиенттерди дагы баргандан кийин көңүлүн оорутпай тургандай кылып тапшыра турган ошол водительдерге аракет кылып салып атабыз. Анан эми баардыгы Алладан. Эми аманат иншаллах тынч аман эле жетсин. Эми пока андай причина боло элек, Кудай сактасын, болбосун. Баары жетип атат. 5 күн, 6 күн Бишкекке чейин. Анан ары карай Ошко чейин бир аз узагыраак сурап болот. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, эч ким күйбөсүн, жакшылыктарда, жакшы комментарий жазып, мурдакин агандан машина жөнөткөндөр болсо, комментарий жазып коюңуздар. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Каналга катталып кетсе эсиңиздерден чыкпасын. Мен Telegram группам бар, ушул видеодо айтып коеюнчу. Көп видеодо айтпайм. Telegram группам бар, ошол жактан эми элдер бири-бирине квартирасы бар өткүрүп берем, анамына халтура бар, анамына жазып калышат экен. Ошол жактан эми ошолорду окшогон нерселерди таап сүйлөшүп турсаңыздар болот, барлаш демекчи. Ошол жакка катталыңыздар, мен комментарий коюп койдум. Анан биз машиналарды бекер тартып баштаганбыз. Кайрылсаңыздар болот. Мына мен азыр номер чыгарып коюм, ушул отдельный номер. Ошол номерге жана кайрыла бекер тартып бер, реклама кыл машиналарды. Көрүшкөнчө. Ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум. Рахмат келгениңерге. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.